Assalamu alaikum, ардактуу Ошкобардын көрүүчүлөрү, жылкы көрмандары, саяпкерлер, чабандас балбандар. Биз бүгүн Кара Суу районуна караштуу Папан айылдык аймагында турабыз. Папанда мына Куштаракадан саяпкерлер таптаган аттын мыктысы, жоон жолпусу чыгат экен. Биз менен бирге болуңуздар, атты байкаңыздар. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле аттын красавчиги жоон жолпусу Куштаракадан сатууга чыкты. Куштарака, ассаламу алейкум. Келдик, ден соолугуңуз жакшыбы, иштериңиз жакшыбы? Ат сатууга койдуңуз буйруса. Канча жаштагы ат чыгарабыз эми? 8 жашар болот экен. Жашы боюнча 8 жашар. Өзүңүз таптап баягындай энчиде эле турган ат дедиңиз, э, муну? Энчиде эле турган ат экен. Сынакы, сыноодон өткөн. Текти кыргыз жылкы экен өзүбүздүн. Теги кыргыз жылкыбы бул? Кыргыз жылкы. Тарабынан сай металлик айдай тоогуруктун немесине такалат ошол. Баягы легендалуу тоо куйруктун эне жагынан. Ата жагынан бөрүдө бир ат чыккан Папан өзү, күрөң ат. Ошонун баласынын баласы. Ол да өтө кыйын ат болгон. Онда бул өтө баягындай тектүү, линиялуу ат экен да жаныбар буйруса. Мынакей алдынан артынан көрүңүздөр туугандар. Жакса байланышасыздар. Мүчөлөрүн байкаңыздар. Жакшы энчиге ат издегендер, улага ат издегендер байланыша бересиздер. Эми аттын кандай ийгиликтери, улагы, үйрү тууралуу өзүңүз кичине айтып өтсөңүз көрүүчүлөргө. Аттын ийгиликтери майда Сорундарга салганбы? Салган. Мына Лавлан деп коет өзүнүн Кара Суу районунда. Лавланда Жайыр деген палбан досум менен чапты. Палбан досуңуз чапты. Өтө чоң жакан ал шаарарлар таскап түшүп чабылган жок булат. Ушул тоо этектеп чабылып атат экен да. Чабылды бул. Өтө чоң жыйындарга эме болбойт. Азыр багуудабы кандай болду? Азыр багууда эми бастырылды. Эми бастырылдыбы? 2 күндөн бери, 3 күндөн бери. Эми чыгардыңыз. Чыгарды. Эти бар экен азыр, э? Эти бар. Ошондо кугазык, саратан жемине тойдубу ошондо? Тойду Кудо каласа. Жемге тойду. Канча килеге чейин бердиңиз эми жемди буга? Жемди 10 килеге чейин жептим. 10 килеге чейин. Жемди отказ кылбайт. Жемде отказ болбойт дең. Чыяктары таза дедиңиз. Тугулу. Боюну канча болчу болот? Бою 1.65 плюс 65 келе эсептей берсин. 65 келе эсептей берет. Атты ондо каккылап бая чапкылаштын кереги жок экен, а? Мына териде турат өзүңүздөр мындай. Үстү башы кандай үстүлөрү? Үстүлөрү өтө чоң. Толобу? Мына атты көрүңүздөр туугандар, 1.65 көлчү болот экенсиздер. Бул эми мындай мүнөзү кандай? Мүнөзү тууралуу да кичине кеп кылып койбойлубу? Мүнөзү сүрдүү кам. Сүрдүүбү? Адамга тиш салбайт, бирок бош турганда кулагын жапырынып турат. Кулагын жапырынып турат. Улакка кетип атканда кээде жине келгенде артына пайпак байлатпайт. Пайпагыныбы? Ошол малда моюнда жыттайлап, азырча бие саган алып жибилип койсоң кылк этпей турат. Анан кийин машинеге жүктөткөндө жанын ат кошо жүктөтпөйт. Жалгыз жүрөбү жаныбар, а? Жалгыз жүктөсөң жакшы. Ат жүктөсөң атты деле тээп тиштебейт. Машина жата берет. Атка караппы? Өзү тээп тиштебейт. Тээп тиштебейт, ондой өнөрү жок. Үйүргө кандай үйүргө? Үйүрү өтө чоң. Болгону ошол сал корсураак экен да мүнөзү, а? Болгон эми ошол. Аюуну айтып койсом жакшы да. Кийиндир бирөө насип кылып алып калса, мен айтпадым дейт. Ошондо насип кылып алып калып келип калса, бет маңдай сүйлөшүп калсак, бардык характерин дагы өзүм кол менен түшүнүп берем көз менен. Кол менен көрсөтүп тең, э? Атта азыр мына эти бар экен, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эти бар эми, сыктан эки эле каттылап, жылоолору жакшы. Муну кыйнаган келет, келсе минип көрүшөт. Чоң ошондо торпо кулакта салындыбы? Ооба, торпо салынды. Бизде ат теке жок бар. Аттын өзүнүн кличкасы кандай болду эми? Динозавр деген динозавр. Энеси динозавр. Коюлуп калган. Эми тууганда өлүп калды, жетим өскөн тайлы да бул. Энеси өлгөнбү? 1 айлык талада суу 1 айда энеси өлүп калганда жетим динозавр деп иштен коюп койгонбуз. Энесинин кличкасын көтөрүп калыптыр да. Энеси дагы ошол Баас айтылабы эми? Баас айтылат, укам, айтылат эмнеси бар. Баасын 12 000 деп айтып мен, келсе содалашабыз. 12 000 доллар. Содалашуу жолдору болот. Болот. Келип, атты көрүп, мүнөзүн көрөт экен, э? Анан кыял жолуна кайрылып, доставка кылып бересиң, доставка кылып берем. Доставка. Сүйлөшүлөт, кайсы жак болсо.
Burada da staklas süйлöşүлүп жеткизип Мына болгондой мына айтып берди туугандар саяпкер өзү. Эми кайсыл номерлер менен байланышат? 708 менен +9 96 708 менен 94 94 61 61 54. 54 номери менен байланышасыздар. Мынакей ат таптаган саяпкерге мына ат динозаврга лайктан басып коюңуздар туугандар.